Урматтуу Назарбек Камалдинович, учурда Кыргызстандын аймагында канча товардык биржа иштеп жатат? Карабадым, көрбөдүм. Бир эле биржа иштеп жатат, Бул Кыргыз фондулук биржасынын ичинде товардык сырьёлук сектор түзүлгөн. Ошол сектор гана иштеп жатат. Калган түзүлгөн товар биржалары иштебейт. Былтыркы жылы товардык биржадагы сатуулардын өлчөмү канча болду? Быйылкы жылы канча түзүүдө? Кандай товарлар менен сатуулар аткарылды? Былтыркы жылы кумчекерге, быйылкы жылы алтынга биржада сделкалар болуп жатат. Кыргызстандан көбүнчө кандай товарларды биржага чыгарууда? Биз Кыргызстандан негизи биздин түшүнүгүбүздө биз өзүбүз өндүргөн товарларды, ошол эле кумшекер, күйүүчү майлоочу майлар, эми дүйнөлүк практикага алып карасак, ушундай товарларды товар биржасына чыгарып саткан туура болот да. Анан эми мына жакынкы мамлекеттерди карап көрсөк, Өзбекстан жана башка мамлекеттер, булар уже мобильный телефондордун телефон номерлерин чыгарып атышат, автомобилдердин номерлерин чыгарышат. Кыскасы, бул эми мамлекет өзү приоритет коет да бул жерде товарларгачы. Бул мындай да, жалпы дүйнө жүзү боюнча товардык биржада айыл чарба продукциясын сатууга негизги аян болуп келет. Биз да тыгыз иштеп аталган механизмди колдошубуз керек да. Жана продукциялар дүйнө рыногуна чыгарууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Негизи бул мыйзам долбоору айыл чарба продукцияларын өндүрүлүүчүлүгүнө кандай мүмкүнчүлүктөрү берет да? Бул негизи эле бир товар биржасы сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда түз операциялар жүргүзгөнгө, сооданын ачыктыгын камсыз кылганга абдан жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Былтыр биз ошол кумшекер боюнча бизде ошол товар биржасында жүргүзүлгөн сделкалар боюнча сүйлөшүп көрдүк. Аларда мисалы үчүн кант сүт сатып алганда алар айтты да, бул абдан бизге ыңгайлуу экен деп, эгер ушул өнүксө ушул абдан жакшы болот экен деп. Мисалы үчүн ошол эле кайыңды канттан кант сүт сатып алган учурду биз анализдедик да, ошол абдан ыңгайлуу деп айтышты да. Бул ири кардалар орусча айтканда, бул заказчиктер керектүү көлөмдөгү продукциялардын табууга боюнча анан баалардын туруксуздугун алдын алууга мүмкүнчүлүктөрү барбы, жокпу? Мүмкүнчүлүктөрү бар. Алдын алуу андай мүмкүнчүлүктөрү бар. Балбарса, урматтуу кесиптештер, ушул мыйзам долбооруну мен жеке өзүм колдоп бериш керек. Эмне себептен? Бул мыйзам долбоору менен тарифтерди жөнгө салуу жана биржалык аукциондук бааны, баажылык экспертиза жүргүзүүлүктөгү тоскоолдуктарды жокко чыгаруу сунушу өз убагында болуп жатат деп эсептейм. Бул демилге биздин жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн экспорттук потенциалын жогорулатуу мүмкүнчүлүк берет деп эсептейм да. Ошон үчүн колдоп берген дагы чакырат элем. Рахмат.